رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Assalamu alaikum кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын куттуу студиясында рахмат чаган Рамазан берүүсү өз көрсөтүүсүн баштады. Эфирде мен Максат Атабаев алып барам. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте экран артындагы энелер жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Андыктан энелер угуп аткан болсо, экранга жакын келиңиздер дагы биздин маанилүү маекке кулак түшүңүздөр. Бүгүн биздин студиябыздын ардактуу мейманы белгилүү дин алымы, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын үгүт насаат жана жаштар жана аялдар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы Бактияр Ажы Токтогазы уулу келип отурат. Кош келипсиз. Рахмат. Ордуңуз кабыл болсун. Бирге болсун. Алгачкы эле суроо ошол энелер боюнча. Ислам динибизде энелердин орду абдан бир чоң, олуттуу негизде каралганда, анан мунун себебин эмнеге ушундай кылган деп түшүнсөк болот? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жараткан Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбызга Алла Тааланын саламы жана салаваттары болсун. Бизди көрүп жаткан көрөрмандарга Алла Таалам ошо кармаган орозолорун кабыл кылып, ушул Рамазан айында кылган ибадаттарын, кайрымдуулуктарын Алла Таалам эселеп сообун жазган болсун. Албетте ислам дининде эненин орду чоң. Максат мырза, биздин ошол дин жакшы жаманды, сый урматты дин үйрөтөт. Тагыраагы ошо Куранда, пайгамбарыбыздын хадистеринде келет. Жакшы жаманды биз элдин көбү кандай чечет деп отурбайбыз. Адамдар бул пикирди кандай ойдо экен деп отурбайбыз. Алла Таала Курани Каримде ушул эне туурасында айта турган болсок, көп жерде айтылат, аяттарда айтылат, көп келет. Ал жерде эң биринчиден ошо мага шерик кошпогула дейт дагы Алла Таала. Ошо сыйынууда. Артынан эле ошол ата энеңе сый урмат кыл дейт. Мисалы, Куран Каримден бир сүрөнү айта турган болсок, «Вала такуллахума уф». Бул дегени сен уф деп дагы ал ата энеңе айтпа дейт. Бул дегени биз уф деп, эми жаман сөз, тил деген, кол көтөргөн, Кудай сактасын, бул демек бетер, демек тыюуга кирет. Биз катуу демек дагы энебизге, атабызга сөз айтпашыбыз керек. Өзүбүздүн баягы туура эмес мындай нааразычылыгыбызды дагы ошентип бир жаман сөздөр менен, мындай кыймыл аракеттер менен көрсөтпөш керек экендигин ушул аяттан гана түшүнсөк болот. Демек, уф деп айтпа дегенден кийин демек андан чоң нерселери дагы сөзсүз түрдө кылынбашы керек дегенди түшүнүк бизге келет да. Анан албетте бул эне деген исламда өтө орду чоң. Ал эне деген ким? Эне деген бул өзүнүн канын, өзүнүн убактысын, өзүнүн уйкусун, өзүнүн мал дүйнөсүн бардыгын ушул баласына арнаган эне. Канча деген убакыт уктабайт, ошонун артынан жүрөт. Канча деген ден соолугун берет, ошол балам үчүн деп берет. Өзү ачка болсо дагы акыркы акчасын берет, ушул балам ачка болбосун дейт. Кыйналып жатса дагы кыйналбасын деп ошол бардык мүмкүнчүлүгүн берет. Мисалы үчүн ушунчалык эненин орду чоң, баласы канчалык кээде тартипсиздик, туура эмес иштерге барса дагы энеси жок, менин балам мындай нерсеге барбайт, аны кылбайт деген дагы ушундай бир айткан, тоготпогон жерлери дагы бар да. Мисалы үчүн эми андай болушу мүмкүн эмес деп ошол эненин баласына болгон ишеничи ушунчалык чоң да. Ошондуктан энелерибиз аман болсун.
Эң сонун анан Бакчар ажы бийиш эненин таманда деп айтылат. Бул сөздүн терең маанисинде эмне жатат? Ошол исламдагы ошол бул хадистен келип чыгат да, бул сиз айткан бул сөз. Бул дегени демек сенин ыраазычылыгың, сенин бакытың, сенин бул дүйнөдөгү акыреттеги болгон ошо бейишке болгон жолуң ушу эненин ыраазычылыгында. Сен энени капа кылба, дайыма ошо ыраазычылыгын ал, кызматында бол. Жанагы Кур'ан-ы Каримде айткандай эле, эмне болсо дагы сен ошол энеңди ук деген маселе жатат да ошондо. Сен аны капа кылба деген мындай чоң бир философия да. Анан бул биздин маданият, бул биздин дин. Бизге муну эч ким үйрөткөн жок. Бизге ошол Кур'ан-ы Карим, пайгамбарыбыздын хадистери, сүннөттөрү ушуларды үйрөттү да. Биз ошол энеге кандай мамиле кылышыбызды. Эми биз башка бир диндегилердин, башка бир түшүнүктө жүргөн адамдардын эгер ошол ата энеге болгон мамилесин карай турган болсок, биздин мамилебиз асман менен жердей да. Ошондуктан эненин орду исламда чоң. Эң сон баягы үйдө жүрүп калганда баягы нандын ушактары түшүп калат эмеспи? Анан ошондон бери калтырбай жегиле, алып койгула, баягы ошол нандын ушактары көкөмдөр түшсө ошондон бери жеп койгула, эч нерсе болбойт деп. Баягы тарбия үйдөн башталат да. Мисалы, жөнөкөй эле бир мисалды айта турган болсок, бир тамак баягы кичине артып калса, ошону баягы калтырбай жеп койгула, сүннөт кылып койгула деп көп эле баягы тарбиянын очогу үйдөн да. Муну менен ушундай суроо бергим келип атат сизге. Эненин балага болгон тарбиясынын орду канчалык маанилүү, анын баягы жүрүм турумунан тарта мүнөзүнүн өзгөрүшүнө чейинки баягы адам болуп жетилишине салымы канчалык? Албетте биздин баягы ар бир үй бүлө бул коомдун бир бөлүгү да. Ооба. Кичи мамлекет. Кичи мамлекет. Ошо менен биз баягы мамлекетти түптөйбүз. Эненин ошо тарбияда болгон орду өтө чоң. Эч кимге жашыруун эмес. Бул жерде сиз айткан бүт ошол мамилеси, бирөөлөр менен болгон мамилеси, ошол тамак ашка болгон мамилеси, тазалыкка болгон мамилеси, ошо баланын баягы алдаба, калп айтпа, адилеттүү бол, мисалы үчүн бир туугандарына дагы мисалы үчүн каралаш, тамак жетпей аткан болсо тамагын бер, бышырып бер деп ошонун баардыгын көзөмөлгө алган, ошолорго багыт берген бул эне. Анан албетте бул жерде азыркы учурда менин жеке пикирим, ошол энелер дагы тарбия жаатында дагы сөзсүз түрдө мындай билим алуусу керек. Азыркы учурда интернет заманында өтө мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондагы баягы колдон чыгарбастан алышыбыз керек. Себеби деген азыр улам баягы балдардын психологиясы интернет заманында, аларга дагы мисалы кандай мамиле кылыш керек, эмне тарбия бериш керек, китеп окуп берүү мисалы үчүн туурабы, багыт берүү, бир эле ошол телефондон чыкпастан азыр көп да, мисалы үчүн ата энелер өзүбүз ошол соц тармактарга жанагы интернетти мисалы колубуздан түшпөйт телефон, а бирок ошол бизди көрүп жаткан балдарыбыз, кыздарыбыз кандай анан бизден баягы үлгү алат да. Бир атактуу аалымдан сураган экен. Биз ошол балдарыбызга кандай тарбия беребиз депчи. Ошол киши айткан экен. Эгерде дептир, ушул телефонду балдарыңардан алыстата ала турган болсоңор, силер тарбиянын азыркы учурда жарымын бердиңер деген экен.
азыркы учурда мурда болбогон нерселер азыр көп да, азыр болуп атат. Ошол телефондон эле сиз балким көп убакыт тарбия бересиз, бирок телефонду алган бала же ал жакта туура эмес контентти көргөн бала сиздин бүт тарбияңызды азыр эле убакытта талкалап коюшу мүмкүн да, бузуп коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул жакта да бул телефондордун эки жагы бар. Жакшы жагы бар, жаман жагы бар дегендей да. Ошондуктан сөзсүз түрдө муну азайтып, көбүрөөк жакшы контентти баягы көргөнгө, көргөзгөнгө ошондо барыш керек. Жада калса ошол ата эне бул балдарды убактысын чектегенге да азыр менимче мүмкүнчүлүк бар. Ошону дагы биз колдонушубуз керек. Себеби эгер бул мындай экен да, баягы адам баласында жана дофамин деген бар да, улам бир контент чыкса, ошо контенттин артынан баягы көрүп баягы кызыгуусу кете берет. А бирок бул улам жылдырган сайын кийинкиси чыга берет дагы, убакыт кете берет. А эң баягы адамга баалуу болгон нерсе бул биз үчүн убакыт да. Биз эмне үчүн баягы каякка пайдаланып атабыз, эмнеге иштетип атабыз? Биз туура бир маалымат, пайдалуу нерсени үйрөнүп жатабызбы же жөн эле баягы дофаминдин артынан дофамин болуп атабы деген маселе. Алымдарыбыз көп айтат, мисалы үчүн хадистерде дагы келет да, бул мурунку учурларда ошол кээ бир хадис дегендер дагы бар. Мисалы бир адам ошол энесин Каабаны айланып жатып, айланып бүтүп, ошондо айткан экен. Мен эми ошо энемдин акысын актадымбы деп суроо берген экен да. Ошондо пайгамбарыбыз айтты дешет эми бир риваяттарда. Сен бир дагы мындай толгоосуна актаган, бир дагы толгоосун актаган жоксуң. Баягы 9 ай эне көтөрүп жүрөт, кыйналат, уктабайт. Ошол айткан сөз да. Демек, биз канчалык ошол энебизге кызмат кылсак дагы, аракет кылсак дагы, биз дагы көп кылышыбыз керек деген нерсени биздин динибиз талап кылат да. Бүгүнкү күндө Бактияр ажым, ата энелерибизди баягы сыйлабай аткандай көрүнүш байкалат да коомчулуктачы. Анын себеби эле мынакей карлар үйүнүн жанагындай пайда болушу да. Деги эле бул эмнеден кабар берет? Эми биз ачык айтыш керек, бул баягы тарбиянын жоктугунан, сабырдын жоктугунан, биз өзүбүздүн жеке баягы ырахатыбызды жогору коюп атабыз. Мисалы ошол эле айталы, бул кайтар дүйнөдө биз эч унутпашыбыз керек. Кайтар дүйнө. Мына баягы эмне үчүн аны эметишет? Баягы карыялар үйүнө беришет. Ал өзүн карабай калды дейт. Сүйлөгөнүн баягы контролдобой калды дейт. Ден соолугу начарлады дейт. Сөзсүз түрдө бир адам жанында болуп карап туруш керек экен дейт. Ошондой айынан да, мындай карап көрсөңүз, ал акча берип башка жакта дагы каратканга мүмкүнчүлүгү бар. А эмне үчүн биз аны өзүбүздүн үйүбүздө ошол нерсени кылбайбыз? Дайыма ден соолугун карап, мейли ал кандай болсун. Биздин ошол кичинекей кезибизде карады да, ден соолугу мисалы үчүн ошол баягы булгап койгондо эч жиркенбей эле карады да. Ал эмнеге мисалы үчүн андай чоңойгон кезде биз андай мамиле көрсөтө албайбыз? Биз үчүн мындай да, эми мусулман коомчулугу үчүн бул жетишкендик эмес, жана карыялар үйүнүн болуусу. Бул биз үчүн баягы минус. Демек, биз жетиштүү деңгээлде ошо ата энелерге жакшы баягы кызмат кылбай атабыз, ыраазычылыгын албай атабыз, жакшы мамиле кылбай атабыз деген нерсе. Анан эне ыраазы, Аллах ыраазы деген кеп бар да. Бүгүнкү күндө ошол энебиздин дуасы балдардын тагдырына кандай таасир берет? Өтө чоң таасир этет.
мисалы ошол пайгамбарыбыздын өзүнүн куттуу хадисинде бар. Ошол 3 адамдын дубасы кайтарылбайт, сөзсүз түрдө кабыл болот деген. Ошонун бири бул ата эненин ошол баласына болгон дубасы да. Бул деген эмне билдирип атат? Бул ата эне эгер Кудай сактасын нааразы кыла турган болсок, бул кайтарылбай турган дуа деп атат да. Кудай сактасын. Эгер ал бир каршы, бир жаман бир дуа кыла турган болсо, бул жаман болот да. Анан бир нерсени мен баягы жашоодон байкап келем да. Көпчүлүк учурда кээ бир ийгиликке жеткен адамдардын сыры бул энесине, атасына, ошо ата энесине болгон сый урматы, мамилеси, ыраазычылыгы экен да. Бул жашоодогу болгон бир ийгиликтеринин себеби. Ошондуктан биз кандай гана иш, баягы кызмат эмнени аркалабайлы, ошол биз энебиздин, атабыздын ыраазычылыгын алып, алар менен кеңешип, ошонун батасын алып бир ишти баштай турган болсок, кыла турган болсок, ошондо бир ийгиликтер жаралат да. Ошондуктан ошол жагындагы бир жашоодон бир байкаган жерим бар да. Эң сонун анан негизи ушул дуа тууралуу кеп болуп калды. Мен башканы айтпайын, өзүм деле айтайын. Ушул улуттук университетине экзамен тапшырып жатып, анан телефон чалдым. Апама телефон чалып, мен ушул азыр экзаменге кирген атам, мага бир дуа кылып коюңуздарчы деп сурандым. Анан ушундай бата берди, ушул экзаменден жеңил өт, тынч өт, Кудай Таалам өзү колдосун. Ушунчалык бата берди, анан мен телефондон багы коюп экзаменге кирдим. Экзаменге киргенде менин маңдайыма баягы эме дуанын кабыл болгон деп сезем, билем. Анткени экранга мага келген суроолордун бардыгы тең мен билген суроолор туш келди да. Анан ошол жерден эсимде бар. Ошолор биздин ошол экзамен тапшырып аткан студенттердин арасынан биринчилерден болуп, баягы экзамен тапшырып чыгып кеткем да, аз убакыт мөөнөттүн ичиндечи. Муну мен эмнени айтып деп атат? Бул энелердин дуасы баягы дароо кабыл болот дегенге бир айтып берип атат. Ошончо эми энелерди бизге дуа берип атат, алкап атат, жанагындай болушуп атат. Эми биз нааразы кылсак, бизде эмне күтөт? Бизде эмне күтөт? Бизге ошо Кудай Тааланын нааразычылыгы күтөт. Эгер баягы түзүл айта турган болсок, бизди баягы ийгиликтер коштобойт. Бизде баягы сыртынан бир көрүнгөнү менен бир аз убакыттагы ийгиликтер коштурса дагы, бул мындай арты баары бир ийгиликсиз болушу ыктымал, чоң ыктымал да. Ошондуктан ата эненин баягы дуасы, мамилеси, биздин аларга болгон ошо мамилебиз бул өтө маанилүү да. Анан баягы Эгер алар дүйнөдөн өтүп кетсе, ата эне алар үчүн бала эмнени кылып турушу милдеттүү болот? Бизде мисалы үчүн бир исламда мындай түшүнүк бар да, сооп иш деген. Ошо сооп иш деген адам тирүү кезинде деле, бул дүйнөдөн өтүп кетсе деле баягы ала турган нерсе да. Ошол биз ата энебиз өтүп кетсе дагы анын артынан бир кайрымдуулук, жакшы иштерди кылып, ошолордун атынан кылсак, бул буюрса жете турган нерселерден. Мисалы үчүн кайрымдуулук кылдыңыз, садака бердиңиз, ошол муктаждарга деги эле көпүрө салдыңызбы, жол салдыңызбы, мектеп салдыңызбы, же ошо оорукана салдыңызбы, деги эле кандай гана кайрымдуулук иштерди кылбаңыз, эгерде ошону сиз өтүп кеткен ата энеңиздин атына арнасаңыз, бул буюрса баягы алардын сообуна сооп болуп кошула турган нерсе. Бактар эже, ушул жактан бир кичинекей бир тактоочу, балким мен айткан сөзүмдү сиз туурлап коесуз. Ушу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушу бир кабырдан өтүп баратып бир кейип кеткен жайын билебиз. Анан кайрадан ушул кийинки бир канча бир убакыт өткөндөн кийин анан ошол кабырдын жанынан дагы өтүп баратып, анан бир жылмайып кетип. Анан ошол сахабалардан сурайт эмеспи?
сиз биринчи өтүп атканда ушул аябай кейдиңиз эле, анан кийин ушул экинчи жолу ушул жерден өтүп баратып көрүп калып аябай кубандыңыз. Мунун сыры эмнеде дегенде, баягы биринчи ошо өтүп атканда ушул баягы сөөктүн кыйналып атканын көрдүм эле. Экинчисинде ушул сөөк бир ырахат алып калыптыр. Ошону көрүп кубандым. Анткени мунун балдары ушу ибадат кылып, намаз окуп, баягы ошо соом багыштап аткан урматына деген бир алым устаздардын айткандарын угуп калабыз да. Деги эле ошондой нерсе менен биз өтүп кеткен ата энелерге ушундай баласы намаз окуп, ыйманга келип, алардын дубасын багыштаса дагы жардам берери бул анык экен деген пайгамбарыбыз көрсөтүп атат да. Ооба, албетте. Бул жерде башка да бир хадисте сиз айткандай, мисалы бала деле ошол жакшы бала, момун бала, такыба баласы ата энесине баягы арнап дуа кылса дагы бул буюрса жете турган нерселерден. Мисалы үчүн ошо Кудай Таала ошо ата энемдин күнөөсүн кечир, баягы орун бейиштен болсун, жана башка ошондой пайдалуу дубаларды кылсак, бул дагы жете турган нерсе. Сообу. Бул баягы маанилүү. Анан мен баягы өтүп кеткен ата энелерди дагы кандай бир жакшы бир мамиле кылат, ошо сообу жете турган бир аларга болгон бир жакшы мамиленин да бир түрү деген мындай нерсе бар да. Ошол ата эненин достору болот да. Чогуу жүргөн, чогуу чай ичкен, чогуу бир мамиледе болгон. Ошолорго дагы жакшы мамиле кылуу бул баягы сообу ата энеге бара тургандай да. Айша ата, Айша апалар деп коет го. Айша ата. Бул дагы ошолорго болгон сый урмат дегенди түшүндүрсө болот. Себеби пайгамбарыбыз өзү эле мындай өрнөк катары көрсөткөн. Бул баягы Хадижа энебиз дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин анын баягы жакындары бар эле, достору бар эле, ошолорду көргөндө аларга да бир жакшы сый мамиле кылат эле. Бул баягы мурунку досу мен баягы эмне кылам деген жок. Аларга дагы жакшы мамиле кылып, баягы сыйлап, урматтап бир мамиле көрсөткөн. Бул дагы bunday баягы мамиле ата энеге, ошо жакындарга болгон сый мамиленин бир түрү. Эң son эми биздин убактыбыз дагы саналуу мүнөттөр калды. Эми ушул эфирдин акырында аталар жөнүндө сөз кылбасак да болбойт. Эми бир ауыз кеп аталар жөнүндө кылалы. Негизи ата үйдүн тилеги, үйдүн пайдубалы деп айтабыз да. Анан балага тиреничи, таянычы депчи. Атага баланын милдети кандай болот? Бул деле баягы бала атага кандай, энеге кандай мамиле кылса, ошол милдеттер деле талап кылынат. Албетте баягы мындай эми сый урмат сөз түрдө. Анан эрезеге жетип баягы чоңоюп калгандан кийин сөз түрдө баягы колдон келишинче жигиттер, мырзалар баягы атасына колдоо көрсөтүп мамиле кылышы керек. Себеби эми бул дагы колдон келишинче. Бирок эрезеге жеткенден кийин баягы ата энесине мындай жүк болбошу керек да. Өзүнүн баягы оокатын, өзүнүн түтүнүн булатып, өзүнчө бир жашоо баягы өткөнгө милдеттүү да. Эң son убактыңызды бөлүп келип бериңизге ыраазычылык билдиребиз. Сиз да өзүңүздүн алтын болгон убактыңызды бөлүп бердиңиз. Карман орзуңуз кабыл болсун. Бирге болсун. Урматтуу мекендештер, урматтуу мусулман биртугандар, мынакей биздин убактыбыз да соңуна келип жетти. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө жараткан Алла Тааланын амандыгында болуңуздар. Сиздер менен Рахмат Жаган Рамазан берүүсү болду. Аны мен Максат Атабаев алып бардым. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын ардактуу мейманы Кыргызстан мусулман дин башкармалыгынын Өрт насаат жана жаштар аялдар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы, белгилүү дин алымы Бактияр Ажы Токтогазы уулу болду. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la
إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا